Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү олуттуу спорттук окуялар талдаган спорт сереп апталык маалымат аналитикалык программасы. Студияда Асылбек Бактыбеков. Саламатсыздарбы? Тоскоолдуктар үстүндөгү жарышуу Кыргызстанда жаңыдан өнүгүп келе жатат. Аталган спорттун түрү боюнча өлкөбүздүн спортчусу Юлия Фернас темир айым наамына ээ. Өткөн аптада Бишкекте алгачкы жолу тоскоолдуктар үстүндөгү жарышуу боюнча мелдеш өткөрүлдү. Бул спорттун эрежелери кандай жана жалпы эле турнир жөнүндө Абдулла Жусупалиевдин материалынан көрүңүз. Тоскоолдуктар үстүндөгү жарышуу спорт сүйүүчүлөр арасында популярдуу болуп келе жатат. Ал эми Кыргызстанда бул спорттун жаңыдан өнүгүп келе жаткан учуру. Бүгүнкү сюжетибизде биз аталган спорттун түрү менен кененирээк таанышмакчыбыз. Эмоциялар жана адреналин биздин жаштыгыбызды узартат. Өз күчүңдү сезүү эң таттуу жана чыныгы адреналин болуп эсептелет. Ал эми мындай сезимдерди бизге экстремалдуу спорттун түрлөрү тартуулайт. Тоскоолдуктар үстүндөгү жарышуу мына ушундай спорттордун бири. Бишкекте 3 февралда аталган спорттун түрү боюнча ГТО перезагрузка аталышындагы турнир болуп өттү. Мелдеште 22 кыз келин жана 50 мырза катышты. Чет өлкөлөрдө мындай турнирлер көп жылдан бери өткөрүлүп келет. Ал эми Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулду. Если подходить с головой к тому, что вы делаете, все очень безопасно. Эгерде кыймыл-аракетти эрежеге ылайык туура жана так аткарса, эч кандай кыйынчылык жаралбайт. Буга чейин спорт менен машыкпаган адамдар деле бул трассадан оңой эле өтүп жатышат. Биз коопсуздукту сактоо максатында 14 жаштан жогорку спортчуларды гана кабыл алдык. Бул мелдеште алгачкы ирет өткөрүп жаткандыктан мындай көп катышуучу келет деп күткөн эмеспиз. Алдыда дагы мындай турнирлерди көп жолу уюштурууну пландап жатабыз. После них побегут женщины. Мелдештин эрежеси боюнча катышуучулар 24 тоскоолдуктан өтүштү. Ал эми өтө албаган катышуучулар бөрпи көнүгүүсүн жасоого милдеттүү. Аталган көнүгүүнү кыздар 12, балдар 20 жолу аткаргандан кийин гана кийинки тоскоолдукка өтүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Эркектер арасында Иван Исаев 2 минута 47 секундада маарага келип чемпион аталды. Ал эми кыздар арасында Василина Короткова 4 минута 12 секундада аралыкты басып өтүп, биринчи орунду ээледи. Байгелүү орундарды ээлеген спортчуларга баалуу белектер жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Тоскоолдуктар үстүндөгү жарышуу негизинен ачык абада өткөрүлөт. Бирок кыш мезгилин эске алуу менен уюштуруучулар мелдешти имаратта өткөрүү чечимин кабыл алган. Жай мезгилинде бул турнир сыртта өткөрүлүүсү пландалууда. Мелдештин тапшырмалары кыйын болгонуна карабастан, катышуучулар маарага жакшы маанайда келишти. Бул биринчи жолу оор экен, мында чуркайм. Тренировка кылчумун. Мына буякта кичине кислороды голодание болуп кеткенде чурканыч. Турнир мындан көргөн оор экен. Бул жерде аял мынасыбыз керек экен биринчиде. Анан бул жакта основной колдо турник жана канат тартканда күч керек экен. Спарта! Вот такие впечатления. Мен балдарыма өзүм үлгү болгум келет. Балдарымды ичпей, чекпей спорт менен машыгуусун каалайм. Бул Кыргызстандагы элибиздин канында бар. Бул абдан маанилүү. Аталган спорттун түрү боюнча биринчи турнир 1987 жылы Англияда өткөрүлгөн. 2013 жылы тоскоолдуктар үстүндөгү жарышуу спортунун эл аралык федерациясы негизделген. Абдулла Жусупалиев, Калыс Кадыркулуулу, КТРК Спорт, спорт сереп.